Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, жагымдуу чыгармадан кийин биздин экинчи коногубуз менен тааныштырабыз. Себептен бүгүнкү биздин куттуу студиябызда өзгөчө конок десек да жаңылышпайбыз. Менин кесиптешимди сулуу кылып жумушка жөнөткөн Айым менен тааныштыралы. Бүгүн мени таң эрте туруп, сулуулап, менин кирпигимен бери жазап, ушундай сулуулукту мага тартуулап, жана сонун маанайда тартуулайт экен адамга. Эң сонун маанайда келип калдык. Жана ошондой эле бүгүн биздин куттуу студиябыздын коногу өзгөчө коногубуз келип калыптыр. Өзү сулуулук дүйнөнү сактайт демекчи. Өзү сулуулук салонун иштеткен жеке ишкер айым Роза Адилбекова айым. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Уйкуңуз кандыбы деген. Уйкум канды. Алгач эле биздин эл менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, 5-каналдын телекөрүүчүлөрү. Кутман таңыңыздар менен ушул күн баарыбызга ийгиликтүү, жемиштүү күндөрдөн болсун демекчимин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Кош келипсиз дейли. Эми биздин алгачкы эле сурообуз бул азыр Бишкек шаарыбызда эмне көп десе эле аптека менен сулуулук салон көп деп да. Бекер тамашалап айтпаса керек. Эми сулуулук салонунда канча жылдан бери иштетип, жеке ишкер болуп, жана кантип келип калгансыз? Бул жерге деги эле кантип тандап калдыңыз? Бул сулуулук салонго мен иштеген 5 жыл болду. 5 жылдан бери иштеп келем бул салондо. Анан бул сферага кантип келип калган себеби бул мен негизи эле ушундай майда жумушту аябай жакшы көрөм да, өзүм кирпик өсүрөм да. Анан кийин мен буга чейин эле негизи мындай таш менен, бисер менен иштечимин да. Кол өнөрчүлүк жагат да, мага жөндөмүңүз бар экен. Өзүмө ушундай жумуш жагат да. Анан кийин ошентип ошо кирпик жасап, каш жасап келип калгам сулуулук салонуна. Эми бул сфера мен үчүн аябай жагат, потому что бул мисалы биз аял затына сулуулук тартуулганда ушундай аял затына аябай жүзүнөн эме нур чачырайт да. Үй бүлө дагы бекемделет. Сиз мисалы мен дагы көп сулуулук салонуна көп каттайм, көп барып калам дегенде, жана кыздардын байкасам абдан сулуу кыздар көп иштейт да, сиз дагы карап турсам абдан сулуу айым экен, келип калыпсыз. Жана суроо менде, бул сулуулук салонунда иштеш оңойбу же кыйынбы? Эми бул сулуулук салонунда иштеш мен үчүн оңой да, бул адамдын жөндөмүнө жараша болот. Мисалы биз бул сферада мен 5 жылдан бери аябай көп кыздарды окуттум да. Аябай бир 100дөн 200дөн ашык көп кыздар окуп менен билим алышыпчы. Анан кийин мисалы жашына карабайт. 18 жаштан баштап 45-50 жашка чейинкилер окуйт да. Анан бул адамдын өзүнүн жөндөмүнө. Кээде болот, мисалы жаш кыздар бул сфераны алып кете албайт да, кызыгып келишет, бирок колунан келбейт бул сферачы. Анан бул адам жөндөмүнөн деп ойлойм. Алып кетиш мындай талант керек. Анан аябай кызыгуу керек да. Окуйм дегендер болсо сизге келип окуса болот экен. Демек бизде урматтуу көрөрмандар, алдыда WhatsApp, Instagram номерлерин биз бул экранга чыгарып койгонбуз. Ушуга жазылып, Роза айымга келип, атан кирпик жана салондо кайсыл услугаларды, мындайча айтканда, үйрөнөм дей тургандар болсо, бул WhatsApp номерлерге жазсаңыздар болот. Демекчибиз. Жана ошондой эле салон деп калдык. Азыр салондон көп нерсе жок деп калышат да. Сиз кайсыл жерде иштейсиз? Азыркы учурда. Мен азыркы учурда иштеп, Чүй-Маада гвардияда иштейм. Ошол жакта өзүм салон аренда алып иштеп келем да, 1-2-3 жылдан бери ошол жердем. Бул салондун ичинде деген нелер болушу мүмкүн? Мага мындай карап келгенде абдан көп түрдүү элестетилет. Ал жакта тырмак, анан каш, көз, чач, айтор көп эле нерсени ошол жактан да камтып алгансызбы же бөлүнгөн эле? Жок, биздики эми студия болуп айтылат да. Анткени себеби чоң студия биздики көбүнчө биз окутууга эме алабыз да. Мисалы студия менен салондун айырмасын, ушул жерде менин кесиптешим түшүнбөй калды ушул нерсени. Айырмасын айтыңыз. Мисалы бизде окутабыз, көбүнчө окууга басым жасайбыз да. Ошондуктан биздики студия деп айтылат. Мисалы салондордо жанагындай каш, мисалы кирпик, тырмак, чач бүт баары кирет да. Бизде только ошо кирпик менен каш жасалат биздин салондочу. Анан ошого окутабыз. Демек окутуп сертификат берип, бул инсан чыныгы кашты түз сиет мастери деп анан сертификат берет деп атпайсыздар. Ооба, бизде менде окуп бүткөн кыздар 5 жылдан бери окутам да, ошол азыркы кезде Дубайга, Катарда, Россияда, мисалы Россия, Турцияда аябай көп да. Анткени бизде башында ошол жака кетишкен да. Азыр 1-2 жылдан берки кыздарым болсо көбүнчө Катар, Дубайга кетип атышат. Анан аябай чоң ийгилик жараткан кыздар да бар да арасындачы. Жакында эле ошо Катарда менин бир кызым чоң салон ачыптыр. Ошол мен үчүн аябай мындай кубандым, сүйүндүм. Эми сенден бүткөн кыз болсо, тим более сенден окуп кеткен кыз болсо аябай сыймыктанасың да ошол кыздар мененчи. Значит, менин эмгегим мындай текке кетпептир депчи.
Абдан жакшы. Негизи бул сулуулук салонунда ошо мисалы мен кесиптешим кирсе канча миңге көптөгөн мырзалар баягы ичинен суроо пайда болот керек. Эми буяка канча деген акча кетет болду экен. Эми бул кесиптешен өзү эле аябай сулуу экен. Буларга эч канча табияттан сулуу экен, буларга эч канча эле акча кетпейт. Так, эми ар кандай эми ар кимдин өзүнүн чөнтөгүнө жараша болот да. Мисалы бетиңе ардайым десең көп канча акча эме кылсам да кете берет ал акчачы. Ошондой. Канчалык акча көп болгон сайын ошончо жоосун аласыздарбы? Ооба. Жана ошондой эле сиз эң алгач мисалы үйрөнүп жатканда кызыктуу окуялар болот, же кызыктуу окуя болбосо дагы баягы. Ооба. Жаңыдан кармаганда бир кыйынчылыктар болот, ошону бир эске алып. Андай окуя болгондо менде читеги биринчи жолу каш жасагам да кашчы, анан кийин каш жасап бир ай болду иштегенмин. Айылга барсам өзүмдүн кайненем апамчы мен кашымды чийип бер деп такыр болбойт да. А мен өзүмө ишенбей атам дейм, баары бир эле ай болду. Чийип бер дегенде кандай? Бир жылдык кылып чийип? Бир жылдык кылып татуаж жасап берди да кайненемчи. Анан макул деп кашын чийип берип, анан ошол кашы эми Брежнев болуп калган карачы. Анан азыркыга чейин 5 жыл болду андан беричи. Ай Роза, кашым качан өчөт деп берет да меничи. Ошо эсимден кетпейт такырчы. Барып туруп эле кайненеңиз калың каш. Өзү да анан а мен коркуп атам да, айта албай атам да, башка кийинки келгенде жасап берейин десем, жок, азыр эле чийип бер дейт да. Ооба. Демек ушундай кызыктуу окуялар да көп болот. Кайненем ошо азыркыга чейин кашын көргөн сайын ошо эсимде да, ошо биринчи күндөрүнчү. Сиз бир гана кирпик менен эмес, каш менен дагы алек экенсиз. Кашты дагы окутасызбы же бир гана кирпикти окутасызбы? Жок, каш дагы, кирпик дагы. Каштын ичинде биздики жанагы пудровое напыление, мисалы растушевка бүт каштын түрлөрү окулат да. Бул негизи кашты жана татуаж дедиңиз эле, чийип дегенде ошондо мындай кесип туруп анын ичине боеп коюу. Ал эми мисалы ушундай эле түшүнсөк керек. Ал каш деген мындай мурдаган татуаж деп айтышчы да. Азыркы кезде бул болсо эми перманентный макияж деп айтылат. Аны ошонун ичинде, анын ичине түрлөрү бөлүнөт каштыкычы. Антип мынтип ручка менен чийген да бар, точкалып машинка менен иштеген да бар да. Түрү болот ичинде. Мурда көп эле нерсе, мисалы мурда аз болсо, түрлүү аз болсо күнөнгө бул бьюти индустрия деп коет го, өнүккөн учуру жана азыр каштын дагы түрлөрү бар экен. 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдык деп. Мисалы кесиптеш, сиздин кашыңызды бир перманент кылып, ушинтип жасап койсок, сиз 1 жылга чейин кашыңыз чийбей жүрө берет экенсиз. Ооба. Мага эми анын деле кереги бар эми. Мырзаларга көп деле керек болбосо керек. Айтайын дегеним, мен бир жолу ошо чач тегизеткенде бир жерге барып калдым, бир салонго чач тегизетип атсам, менин оң капталымда бир кыздын кашын жулуп атыптыр да. Мындай эки колуна жип алып, монтип жулат экен. Анан мен чачым тегизелип бүттү, анын деле кашын терип бүттү, мындай турса эле 2010 жер кып-кызыл. Анан мен ойлоп койдум, муну кашты ушунча азап кылып тердирбей эле койбойбу депчи. Сиздер деле ушундай теребиз, жип менен? Ооба, жип менен теребиз, пинцет менен теребиз. Кесиптеш мага абдан кызык болгон экен, бул жип менен дагы кашты тереби деп. Каш жөнүндө сөз болуп. Калыштуу болгон, анан бүткөндөн кийин тиги кызга боору да бир жетичи, эми ушинтип убары болуп, кашын жулдуруп эми кыйналбай элебизби депчи. Андан сырткары мисалы сизге келип окуйм дегендерден жаш курагына чектөөлөр болобу сөзсүз? Жок. Чектөө жок. Менде чектөө жок. Менде мисалы азыркы кезде көбүнчө азыр мисалы бизнес кезибизде биз ошо эрте эле иштейбиз деп аракет кылчу эмес экенбиз да, ойлоп көрсөмчү. Мен мисалы ошо мектепти окуп, кийин университетти бүтүп, анан турмушка чыгып, анан иштеп баштагам да, ошондо бизде акча табыш керек деп ойлочумун. Азыркы кезде менде азыр ошо 6-класстын кыздары уже келет да, окушупчу. Уже эле булар уже иштегенге аракет кылып, мисалы 1-2-3 жыл мурун даярданышып Дубайга, Катарга кетебиз деп эрте умтулушат азыркычы. Бирок бир чети ошону туура деп ойлойм да. Булар билет да кантип акча табыш, кандай оор экенинчи. Чектөө жок. Мисалы 55-60 жашка чейинки жерде окуйт. Окуй беришет бардыгы. Көбүнчө сизде кайсыл тармакка окушат? Кирпикке келишеби же кашка келишеби? Экөө тең окшош. Экөө тең окшош, тең окуй беришет. Менде мисалы могу Инстаграмдан реклама кетирбеймин да, акча коротпойм ал рекламагачы. Көбүнчө бизге сарафанный радио болуп келет да. Мисалы өзүмдүн клиенттерим эле, жасап жүргөн клиентим, ал барып тааныштарына айтып эле. Окуганда да ошондой да. Өзүмдүн эле клиенттерим кыздары келип окушат, анан анын подружкалары келип окушат да. Демек бул мыкты усталыктын мыкты белгиси. Ошондой айтканда мастерликтин дагы аркасынан да болсо керек да, себептен ар бир ишти сүйүп жасоо.
бул демек ийгиликтин дагы бир бөлүгү болуп эсептелет экен да. Ооба, ошондой. Жана учурда айтып калышат да, салондо иштегендер бул сезон убагы жана сезон убагы эмес деп. Кайсы убакыт ошол сезон убагы көбүрөөк иштейсиз? Мен мисалы көп салондордон келип сурайм да, бүгүн кандай, жумушуңар кандай деп, ал мен сурайм да, мен үчүн кызык да. А бирок бизде андай болбойт. Бизде сезон эмес деп болбойт да. Күздөн баштап бүт сезон күндө жумушка мен 7-те барып, ошо 7-тен 6-7ге чейин кече отурам да, кечке чейинчи. Бул деле ойлойм, азыркы биздин клиенттерибиз бул ошо менин жумушумду билип, мен жанагы жакшы жасаганын билип келе беришет да, сезонго карабайт. Кирпик менен кашка мен да ойлойм, кышында деле керек го деп бул нерсени. А мисалы тойба дегенде баягы макияж, прическаларды көбүрөөк ошо күз мезгилинде кылдырышат, мен билишимче. Бизде эми азыркы кезде мисалы кирпикти баары эле ар дайым жасап жүрүшөт да. Бир ай сайын мисалы үстүн кайра жаңыртып жасай беришет да. Ошон үчүн сезон деле кереги жок деп. Жана жаштарга азыркы окуйм деген, сизде окуйм деген жаш муундарга кандай өзүңүздүн сөзүңүз кандай айта аласыз? Окугула, актив кеңешиңизди айта аласыз? Эми мисалы азыркы кезде ошо жаш муун кыздар окушат да, анан ар кандай эме учурлар болот да. Мисалы кээ бир кыздар чын эле өзүнүн аракети менен аябай кызыгып келип окушат ал нерсени, мындай иштейм, алып кетем деп. Кээ бир кыздар болот ата энесинин акчасына келип окуган кыздарчы, аларды башында айтам, мисалы 2-3 күн келгенде байкайсың да, адамдын жанагы кызыгуусунан байкайсың, жасагандан баштайсың, байкайсың. Анан айтам, эгерде мисалы кызыкпасаң, ал нерсени уже ташташ керек да, уже башка нерсеге өтүш керек да. Акча коротуп, убакыт коротуп, мисалы кереги жок деп ойлойм да. А кызыккан адам сразу эле байкалат, 3-4 күндөн кийин уже жөндөмдүү байкала баштайт. Сиз жана айтып калдыңыз, жеке өзүнчө бул бир жерде ижарага алып иштетип калдым деп. Ошол иштетем дегендерге дагы кандай өзүңүздүн акыл назарыңызды айтып аласыз? Иштеткеле дейсизби же азыр мисалы бирөөнүн алдында иштегендер, баягы процент иштегендер бар, ошо кайсыл жагы ыңгайлуураак болот? Мен мисалы окуп бүткөндөн кийин жанагы студияда окугам да, мен дагы кирпик менен каштычы. Ошондо окуганда ошол жерден көргөм да, мен окуткан кыздар жанагы иштеп, анан аябай клиенттер кырдаалар көп болуп, анан ушунчалык акча тапкандарын көрүпчү. А мен ошондо эле өзүм процентке иштеген эмесмин өзүмчү. Сразу эле салон ачып кеткем да. Мен иштеп кете аламбы, аренданы актаймбы, актабаймбы деп ойлонгон эмесмин да. Сразу алып кеткем. Болбосо мен өзүм жолдошум эле аябай каршы болгон да. Эмне аласың, ошончо акча кетирип, ал сенин колуңан келеби, келбейби депчи. Мисалы баардык адам колдой бербейт да. Ошентип анан азыр кыздарга айтам, силер окуп бүткөндөн кийин эч качан бирөөгө көз каранды болбогула депчи. Кичинекей эмес алсаңдар, зато иштеп баштагыла, өзүңөр үйрөнгүлө депчи. Ошентип айтам да, өзүңөр үйрөнгүлө, процентке иштеп, мисалы бирөөгө көз каранды болбой, өзүңөр кичинекей мисалы 5000, 6000ге аренда алып иштетеле деп айтам да кыздарга. Эң сонун. Биздин көрөрмандардан дагы да кайсыл жерде деп дагы да өздөрүнүн суроолорун жакшы укпай алгандар болсо, өзүңүздүн адресиңизди дагы айта кетсеңиз. 273 дедиңизби? Баракчаңызды айтыңыз, WhatsApp номеринизди айтып койсоңуз, балким эртең үстүнө салон таппай же очередь болуп, кезек болуп калган күндөр болуп атпы, ошондой да алдын ала чалып брондоп койгон. Мен болсо Инстаграмда жеке баракчам, бул Роза Адилбекова студия деп айтылат. Ал эми WhatsApp номерим 0500 72 88 77. Биздин азыркы кездеги адресибиз, толук адрес Чүй Маадай Гвардиянын кесилишинде, Чүй 273 салон, студия красоты. Жакшы. Негизи бул кесипти тандоодо мисалы өзүңүз атайын ушул сфераны тандап окуп, же болбосо башка кесиптен өтүп келип ушундай болуп калдыбы? Кайсыл окуу жайды бүтүрдүңүз эле убагында кезинде? Мен өзүм болсо национальныйда востоковедти бүткөм да, Кытай тилин окугам. Анан кийин бул анан 2 жыл мен Кытайда окуп келгем. Ушу Кытай тили боюнчачы. Кытайча билет экенсиз. Кытайча билемин да. Анан мен образованием болсо высший болуп эсептелет да, ошону бүткөм. Анан кийин ошо бүткөндө ошо турмушка чыгып, үйдө отуруп, анан бул кесибим такыр калып кетти да. Анан ошентип ошо кирпик өзүмө негизи ушу кирпик аябай жакты да, ушул кирпик менен кашты алып кеттим. Болду, ушуну ушул меники дедим дагы, болду дедим да. Сиз Кытай тилин билем дедиңиз, сизде ойлор болду эле Кытайга барып, балким салон ачып, Кытайдын дагы өзүнүн салондорун көрүп келсем деген? Андай ой болгон эмес.
Анткени мен ошо университетти бүтүп атканда мен 5-курстан күйөөгө тигем да. Анан күйөөгө тигенден кийин уже сен күйөөңдүн правиласы менен жашап калат экенсиң да. Анткени мен күйөөмдүн характерин билип эле андай даже менде ойдо болгон эмес да, за граница кетем депчи. Анткени билем да, что ал баары бир мени кетирбейт да айкачы. Өзүмдү билдим да, Кыргызстанда иштешим керек экен. Ушакта эле ошентишим керек экен деп калып кеткен. Роза айым, алтындай вакытыңызды бизге бөлүп келгениңизге чоң рахмат билдиребиз. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Очередь болуп, катар кезек-кезек үзүлбөй баягы мол жемиш берсин деген тилек айталы дагы. Эфирден пайдаланып эми сизге эркин микрофон берели. Келген сизди көрүп аткан коноктор менен, кыргызстандыктар менен амандашып, салам айтсаңыз болот. Рахмат, ушу биринчиден силердин каналыңыздарга чоң ыраазычылык. Анан ошо кыргыз элимде биринчиден тынчтык болсун, молчулук болсун, жакшы өнүгүүлөр болсун. Ушундай жеке ишкерлерди ошо кыргыз элим колдоп, ошо сиздерге да рахмат деп айтам. Сизге да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Роза айым таң эрте туруп мени дагы сулуулап, сулуу кылып бул эфирге алып келип койгонуңузга да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле сиздин бир салон менен чектелбей, Кыргызстанда көптөгөн филиалдарды ачыңыз. Бир гана Кыргызстан эмес, Кытайга чейин ачып кетиңиз демекчибиз. Алдыдагы иштериңизге чоң ийгилик каалайбыз. Рахмат, дагы бир жолу чоң рахматтарды айтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Азыр кезекти жагымдуу чыгармага кезек берели дагы. Андан кийин эфирибиз